Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов өлкөнүн жаңыланган туусун көтөрүү аземине эмне үчүн президент Садыр Жапаров катышпагандыгынын себебин түшүндүрдү. Жаңыланган тууда кардиналдуу өзгөрүү болгон жок. Негизги идея сакталып, бир аз гана техникалык өзгөртүүлөр киргизилди. Ошого байланыштуу иш-чараны Садыр Жапаровсуз өткөрүү чечими кабыл алынды, деди ал. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкектеги Ала тоо аянтында жаңыланган туу салтанаттуу көтөрүлдү. Биздин туубуздун мына өзөгү өзгөргөн жок, өңү өзгөргөн жок, күн нуру, түндүк баары тең ошол негизги өзөгү сакталды. Эгер туу өзгөрө турган болсо, бүт Кыргызстан боюнча расмий иш-чаралар жарыяланып, ар бирдик айыл өкмөтүнө, мамлекеттик органдарды бардык жерлерде салтанаттуу түрдө көтөрүлмөк. Жаңы туу болгондо бул туубузга толуктоолор кирди, өзгөртүүлөр кирди. Өзөгү толук өзгөрбөгөндөн кийин, сакталгандан кийин буга президент катышкан жок. Мына биз ушул аянтыбызда ушул тоону көтөрдүк. Мындан ары бардыгы ушундай туу болот деп, ушул бекитилди деп. Ал эми мурдагы айтылып калган жанагы туулар кескин түрдө бардык тармактарды өзгөрөт деген сөз бул суу кечпейт. Документтер бардыгы тең, мурда айтылгандай эле, парламентте айтылгандай эле. Президент дагы курултайда өзүнүн оюн ачык анан даана билдирди. Документтердин мөөнөттөрү бүткөн учурга чейин ал мурдагы желектер сактала берет. Сүлүктөө шаарындагы Южный-3 шахтасында урандынын астында калган 2 жаран куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Кырсык тууралуу маалымат шахтанын кызматкерлери тарабынан 7 январда саат 19:49 түшкөн. Ыкчам түрдө тоо кырсыгынан куткаруу кызматынын Сүлүктөө шаарындагы номер 1 өзүнчө мобилдик тоо кырсыгынан куткаруу взводунан 18 куткаруучу тартылган. Куткаруучулар кырсык катталган убакыттан жарым саат өтпөй 1992-жылы туулган. Андан кийин дагы жарым саат аралыгында 1976 жылы туулган жарандар аман-эсен куткарылып, тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Белгиленгендей, издеп куткаруу иштери көмүр шахтанын 140 метр тереңдигинде жүргүзүлгөн. 8 январда Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Оштогу Супаналиев көчөсүндөгү үйүнүн тосмосун бузуп жатат. Муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Максатбек Орозалиевдин айтымында, Матраимовдун үйүнүн тосмосунун 9 метри муниципалдык жерге тиешелүү. Кала бийлиги короону курчаган дубалды алуу тууралуу былтыр декабрдын аягында эскертүү берген. Ушул жылдын 7 январында кыргыз киносунун ардагери, Кыргызстандын эл сүрөтчүсү Муса Абдиев 89 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу кинематография департаментинен билдирди. Маркум менен коштошуу зыйнаты 9 январда өттү. Муса Абдиев 1934-жылы 23 февралда төрөлгөн. 1959 жылдан баштап Кыргыз фильм кино студиясында иштеген. Ал кийим дизайнери, ассистент жана сценарист, продюсер болгон. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Бейшеналиев Кыргызстанда абал туруктуу экенин, бирок Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму көпчүлүк өлкөлөрдө коронавирус менен ооругандар көбөйгөндүктөн бет кап тагынууга эмделүүгө үндөп жатканын эске салды. Министр өзү дагы бир ирет эмдөөдөн өтүп, Синовак препаратын алды. Кыргызстанда Синовак вакцинасынын 150 000 дозасы бар. Үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында Pfizer препаратынын 20 000 дозасы келери күтүлүүдө. Бүгүн 2023-2024 окуу жылына жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуунун 2-туруна каттоо башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, сынакка каттоо 10 январ күнү саат 14:00 аяктайт. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси 11 январ күнү эртең мененки 9га чейин жайгаштырылат. Кабыл алууга сунушталган абитуриент окууга болгон каалоосун 13 январ саат 16:00 чейин тастыктоосу керек.